ilahe illalлахтың урматы үчүн ушунчалык улуу калимабыз бар биздин тилибизде. Кана биздин ушул арманыбыз жүрөктөн орун алса, кана ушуну талабы жашообузга келсе, кана ушунун мөмөлөрү биздин мүчөлөрүбүздөн чыгып көрүнсө, ла илаха илlalloh. Болот, мындай деле сүйлөй бере, столдун кереги деле жок туугандар. Айырмасы жок го дейм. Отуруңуздар, таксылар. Отурайлы, тынчтанайлы. Ортарактан мейли. Отурайлычы туугандар, мындай кылайлы. Баарыңыздардан сураныч, тынчтанайлычы. Отуруңуздар, тынчтанайлы. Убактыбыз азыраак, үнөмдөйлү, аз убактан баарыбыз көбүрөөк пайда алайлы. Алла разы болсын, машалла, мухаббатыңыздарга, сыйыңыздарга, урматыңыздарга, эки дүйнөңүздөрдү Аллах махаббат кылсын. Отуруңуздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah, амма баъд. Урматтуу жамаат, ар бирибизчи ахиретке мусафирбиз. Күн сайын мусафирбиз. Биздин жашообуз кыскарып баратат. Ахиретке жакындап баратабыз. Ошондуктан ар бир күндү баалайлы, Аллага шүгүр кылайлы. Ар бир күндү Алла Таалага ибадат менен, шүгүр менен өткөрөйлү. Куранда Алла субхана ва таала мындай деген аят айтат. Ал-малу вал-банун зинатул хаятуд дуnya вал-бақиятус салихат хайрун инда роббика таваба ва хайрун амала. Мал, мүлк, бала чака бул жашоонун зыйнаты эле. Сизге пайда бере турган, сиз менен дайыма боло турган нерсе эмес бул. Бақияту салихат, түбөлүктү кала турган жакшы нерселериңиз Алла Тааланын алдындагы, ал сиздин амалыңыз. Үмүттөнсөңүз дагы ошо амалыңыздан үмүттөнөсүз. Бақияту салихат эмне деди? Пайгамбарыбыздан сурады. Я Расулаллах, ман бақияту салихат? Пайгамбарыбыз не деди? Субханаллах, вальхамдулиллах, ва ла илаха илlalloh, валлаху акбар, ва ла хаула ва ла куввата илля биллах. Ушул сиз менен түбөлүктүү болот. Кабырга барсаңыз да ушул болот. Мал, мүлк, аял, бала чака биз менен бирге болбойт. Ахиретке барсак дагы аял, бала чака биз менен, мал, мүлк биз менен бирге болбойт. Ушул амал сиз менен болот. Мечитке келсеңиз дагы бирге. Бишкекке барсаңыз дагы бирге. Москвага учсаңыз дагы бирге. Сууга түшсөңүз дагы бирге. Асманга чыксаңыз дагы бирге. Кайсы? Сиздин жакшы амалыңыз. Сиздин жакшы амалыңыз сиз менен биргеликте бақият салихат түбөлүктү бирге. Мал, мүлк, аял, бала чака бул дүйнөнүн эле бир кооздугу. Дүйнөнүн бир кооздугу, кичине рахаттанасыз, көрүп, деп тамшанасыз. Ушул эле. Бирок сиз өзүңүзгө райым кылыңыз. Сиз менен түбөлүктүү боло турган ал сиздин амалыңыз. Туугандар, биз иманды бекемдейли, амалыбызды оңдойлу. Ушул аркылуу Алла Таала дүйнөбүздү да оңдойт, ахиретибизди да оңдойт. Намазыбызды бекем, жакшы окуйлу, берилип окуйлу, туура окуйлу, шашылбай окуйлу, Алланы эстеп окуйлу. Намазыбыз оңолгонуна жараша жашообуз оңолот. Намаздан кыямат күнү эң биринчи сурак болот. Намазы жакшы чыктыбы, башка амалдары жакшы чыгат. Намаздан эгерде Кудай сактасын жыгылса, башкалары кыйын болот. Намаз пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Мейражга чыкканда алып келди эле. Дүйнөдөн кайтып атканда акыркы осияты эле. Ас-сола, ас-сола, ва ма малакат айманукум. Ай, намаз тууралуу Алладан корккула, намазга көңүл бургула, жана кол алдыңардагы иштеп аткандардын акысын бергенди унутпагыла. Аларга зулумду кылбагыла. Кол алдыңарда иштеп аткан, мейли күн болобу, кул болобу, же жумушчу болобу, кызматчы болобу, кол алдыңызда иштейт. Сизге көз каранды, сизден коркот, сизден акча алат. Ошонун акысын сиздин күчүңүз менен, башка менен бербей, ойнотуп тияк-бияк кылып койбоңуз. Анын акысы жатак. Алланын укугундан намазды эске алыңыз. Бенделердин укугунан кол алдыңызда иштеп аткан
кол алдыңызда кызматтагы ошонун укугун эске алыңыз, болду. Эки укук: Алланын укугу, бенденин укугу. Намаз бейиштин ачкычы дебедиби пайгамбарыбыз? Мусулмандын меражы дебедиби? Алла айтпадыбы менен жардам сурагыла намаз аркылуу дебедиби? Жардамды мен беремин деди го Алла. Алла кимге жардам берсе, ошонун иши оңолот, кимге жардам бербесе, анын иши бузулат. Ошондуктан туугандар, биз намазды кунт коюп, адеби менен жакшы окуганга аракет кылайлы. Кимдин мойнунда каза намаздар болсо, каза намаздарды окуй берейли. Көз коркок, кол батыр. Окуп, ажал келип калса, иншалла Алла мээримине алып кечирип бергенге Алла Таалам эч кеп эмес. Бирок биз 5 убакыт намазды жамаат менен окуганга, жамаат менен бир сапта окуганга, Алладан жардам сураган намаз, акимус салата ли дикри, мени эстөө үчүн намазды тургузгаласыздар. Намазды биз, намазыбыздагы нурду, касиетти, ас-салату нурун, пайгамбарыбыз айтты эле, намаз нур. Бул дүйнөдө дагы нур, кабырда дагы нур, ахиретте дагы нур. Ошо нурга жараша кабырыңыз жарык болот. Канчалык намазыңыздын нуру болсо, ошончолук кабырыңыз жарык болот. Мынандай светтер болбойт кабырда. Фонарик болбойт, свечка болот, шам жок аякта. Ал жерде намаздын нуруңуз болот. Намазыңыздын нуру болот. Ошон үчүн иншалла биз намазды берилип окуйлу. Бул бардык периштелердин ибадатынын жыйнагы. Пайгамбарыбыз Миражга чыкканда кээ бир периштелерди көрдү, рүкүдө экен, кээ бирлерди көрдү, саждада экен, кээ бирлер кыямда экен. Аллаху акбар. Ошондуктан үй бүлө бала чакага дагы биз намаз, мусулман дегенде намазды түшүнөт, намаз дегенде мусулманды түшүнөт. Бирок намаз бизди тарбияласын. Намаз бизди тарбияласын, бизди тазаласын, бизди күнөөдөн токтотсун, кылмышкерликтен токтотсун намаз. Намазда Алла Таала ушундай касиет койгон, ушундай таасир койгон, ушундай нур койгон. Инна салата танха анил фахшай вал мункар. Чындыгында намаз токтотот адамды. Арам иштердин баарынан токтотот. Эгерде намаздай болсо, намаз жандуу болсо, намаз нурлуу болсо, токтотот бардык кылмыштан. Бардык күнөөлөрдөн токтотот. Бардык уятсыз иштерден токтотот. Бардык арам нерселерди токтотот. Не токтотот? Намаз токтотот. Агайын мусулман бир туугандар, биз намаз аркылуу Аллага арыз муунубузду айтайлы. Алладан сурайлы. Бейишти сурайсызбы? Намаз аркылуу сураңыз. Разычылыгын сурайсызбы? Намаз аркылуу сураңыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям намаз менин көзүмдүн кареги деп койду го. Көзүмдүн рахаты, көзүмдүн кареги. Кандай гана иш болбосун намазга келет. Демек туугандар, келиңиздер, үй бүлө бала чакабыздын бардыгын намазга бир бекемдейли. Дагы маанилүү бир айта турган нерсе, кулк мүнөзүбүз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кулк мүнөзүнө эмне үчүн эргешпейбиз? Пайгамбарыбыздын намазын окуп атабыз. Эмне үчүн пайгамбарыбыздын мүнөзүнө мүнөздөнбөйбүз? Мына суроо, ушуга бири-бирибизге жардам берейли. Бири-бирибизди ушу пайгамбарыбыздын кулк мүнөзүнө чакырайлы. Пайгамбарыбыздын кулк мүнөзүн бири-бирибизге эстетейли. Барып канчалык пайгамбарыбыздын мүнөзүнө окшошсок, ошого жараша Алланын алдында даража табабыз. Пайгамбарыбыз айтты: "Саллу кама раайтумуни усалли." Силер мени кандай көрүп турганыңардай ошондой намаз окугула. Алхамдулилля аракет кылып атабыз. Пайгамбарыбыз кыбланы карап намаз окуйт эле. Пайгамбарыбыз Аллаху акбар дейт эле, Субхана раббил а'ла дейт эле, ат-тахиятты айтат эле, Фатиханы окуйт эле, амин дейт эле, Замсура окуйт эле, салам берет эле. Пайгамбарыбызга окшоп атабыз. 5 убакыт намаз окуйт эле, тахажжудун окуйт эле, ишракты окуйт эле, окуп атабыз, аракет кылып атабыз. Эми туган келиңиздер, пайгамбарыбыздын мүнөзүнө дагы аракет кылайлы. Пайгамбарыбыздын мүнөзүнө дагы мүнөздөнөйлү. Пайгамбарыбыз өзү айтты эле, "Иннама буисту макаримал ахлaq ли утаммима макаримал ахлaq." Иннама буисту ли утаммима макаримал ахлaq. Мен бу дүйнөгө жиберилгенимдин максаты кереметтүү кулк мүнөздөрдү толуктоо үчүн деп өзү айтты эле. Пайгамбарыбызга чейин канча пайгамбарлардын мүнөзү бар, канча жакшы адамдардын мүнөзү, ошолордун бардыгы мүнөзүн толуктоо үчүн пайгамбарыбызды Алла Таала жиберди эле. Мына пайгамбарыбыздын кереметтүү мүнөзү.
Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кереметтүү мүнөзү эмнеден эле? Пайгамбарыбыз айтат: "Хойрукум хойрукум ли ахли." Силердин эң жакшырагыңар үй бүлөсүнө жакшырагыңар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кулк мүнөзүн Алла өзү мактап: "Ва иннака ла ала хулукун азим." Ey Muhammed, чындыгында сен өтө улуу кулк мүнөздөсүн деди. Пайгамбарыбыздын мүнөзүн Алла Таала башкача кылган экен. 21 жылдык зулумдукту кечирди. Мына пайгамбарыбыздын мүнөзү кечиримдүүлүк, пайгамбарыбыздын мүнөзү сабырдуулук, пайгамбарыбыздын мүнөзү каниет. Айша энебиз айтат. Үйүбүздө 3 ай өтүп кетет эле, моорудан түтүн чыкпайт эле. 3 айда тамак бышырылбайт экен да. 3 айда тамак бышырылган жок. Эмне менен жашайт элеңер деп суроо бергенде, алал асвадайн, бир карандай суу, бир кара курма менен жашан өткөрөт элек дейт. Үй бүлөнү караңыз, пайгамбарыбыз ачууланып, үйдө тамак жок, үйдө нан жок деп ажырашып кеткен жок. Аялдары болсо үйдө буюм жок, биздин талагыбызды бергин деп талап кылган жок. Үй таквалык менен кооздолот экен. Үй бүлө таквалык менен бекемделет экен. Жакшы мүнөз менен бактылуу болот экен. Тилекке каршы бүгүнкү үй бүлөлөр караңыз кандай болуп атат. Мына пайгамбарыбыздын мүнөзү эмне үчүн биздин үйдө жок? Биз эмне үчүн аялдарыбызга мамиле кылганда пайгамбарыбыздын мүнөзүндөй мамиле кылбайбыз? Пайгамбарыбыз айтты эле го: "Истаусу бин нисаи хайра." Ай, силер коштошуу ажылыгында айтып атат. Аялдар тууралуу менен жакшы мамиле кылам деген осуятты кабыл алып койгулачы. Мейли аял апаңыз болсун, мейли эжеңиз болсун, мейли карындашыңыз болсун, мейли аялыңыз болсун, мейли кызыңыз болсун, аял затын урматтаңыз. Алар алсыз. Алла Таала ушундай кылып жаратты. Эркектерге кепилдик кылып берип койду. Төрөлдүбү? Турмушка чыкканга чейин атанын мойнунда. Турмушка чыктыбы? Өлгөнгө чейин күйөөсүнүн мойнунда. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам аял затын урган эмес. Кызы Фатима энебиз келип калганда ордунан тура калып учат. Пешенесинен барып өп: "Фатима кызым, алдыма кел" дейт эле. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам дүйнөдөн өткөндөн кийин эң биринчи үй бүлөсүнөн Фатима энебиз дүйнөдөн өткөн. Эң биринчи дүйнөдөн өткөн Фатима энебиз өткөн. 6 айдан кийин эле пайгамбарыбыздын жанына барып кошулган. Бирок кандай эне эле? Хасан, Хусейн радыйаллаху анхуманын энеси. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, биздин динибиз кереметтүү дин. Биз ибадатта эле ээрчибей, адеп ахлакта ээрчийди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир жол түндөсү турат эле. Айша энебиз уктап атат. Уйкусун бузбайын деп акырын туруп тахажжуд намазга турган. Копол мамиле кылбайт эле. Орой сүйлөбөйт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам текеберленбейт эле. Бирөөнү кемсинтпейт эле. Сабырдуу, көтөрүмдүү айтты. Ман иман я Расулаллах. Иман деген эмне дегенде, ас-сабр ва самаха. Иман деген сабырдуулук жана кечиримдүүлүк деди. Туган биз бири-бирибизди кечирбесекчи, бактылуу боло албайбыз. Мейли кыргыз өзбекти кечирсин, өзбек кыргызды кечирсин, кыргыз тажикти кечирсин, тажик кыргызды кечирсин. Улут арасы, уруу арасы мейли алтып турсун. Үй бүлө күйөөсү аялын кечирсин, аялы күйөөсүн кечирсин. Достор бири-бирин кечиришсин, туугандар бири-бирин кечиришсин, кошуналар бири-бирин кечиришсин. Бул эмне? Бул иман. Ас-сабр ва самаха. Сабырдуулук кылып коюңуз. Бирөө кичине сиздин даражаңызды билбей сыйлай албай, сиздин урматыңызга жете албай, сиздин баркыңызды барктай албай, сизге зыянды кылып койду. Кичине жаман сүйлөп койду, орой сүйлөп койду, зулумдук кылып койду, ушактап койду, жала жаап койду. Сабыр кылып койду. Улуу адамдар сабырдуу болгон, улуу адамдар сабырдуулук кылган. Алла айтат: "Шүгүр кылсаң, неаматты көбөйтөм, сабыр кылсаң, мен өзүм эле бирге болом" дейт. Сабырдуулук менен Алла өзү бирге экен. Алла Тааландан бирок сабырдуулук сурабагыла. Алла Тааланын сыноосу келсе, эми ушу сабырдуулукту колдон чыгарбагыла дейт. Алла Тааладан биз афият, амандык, саламатчылык, тынчтык сурайбыз. Бирок Алла Тааланын сыноосу келип калса,
анда биз сабыр кылабыз. Ушу сабырга иннама юваффас сабируна ажрахум бигайри хисаб, сабырдууларга эсеби жок сооп берет деп Алла айтып атат. Алла эсеби жок десе, кайсы периште санайт айтыңызчы? Кайсы пайгамбар санайт? Кайсы инсан санайт? Кайсы жин санайт? Эч ким санай албайт. Сабырдууларга бериле турган соопту Алладан башка эч ким билбейт. Алла айтат, эсеби жок дейт. Ал эсептелбейт дейт ага. Мына пайгамбарыбыз кандай сабырдуу эле? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 3 ай түтүн чыккан жок. Бирок кандай жашап өткөздү? Бактылуу. Бүгүн биз кичине эле үйдө бир нерсе жок болуп калса, чаң тополоң. Кичине эле тамак кеч пишип калса, чаң тополоң. Кичине үйдө да нар жак бер жак болуп калса, пайгамбарыбыздын мүнөзүнүн кичпейилдигин караңыз. Өзү кийимин тигет эле. Өзү масысын тигет эле. Өзү камыр жууруйт эле. Эчкини саайт эле. Үйдү шыпырат эле. Базардан буюм нерселерди өзү алып келет эле. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам. Биз мунун бардыгын аялдарга берип коюп, сооптон кур калып отурабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын эмне үчүн мүнөзүнүн артынан ээрчибейбиз? Пайгамбарыбыз эмне деди? Фафу амман заламак. Ким сага зулумду кылса кечирип кой. Ахсин иля ман асаа илейк. Ким жамандык кылса жакшылык кылып кое бер. Силман катаак. Ким сени үссө, ал менен бириккен. Бир тууганың сен менен мамиле кылбайм деп атабы? Сен мамиле кыла бер. Сага саламдашкан жокпу? Саламдашып. Демек биз жакшылыкты күтүп жакшылык кылбайбыз. Жакшылыкты Алладан күтөбүз, Алладан алабыз. Сиз бирөөгө жакшылык кылсаңыз, андан жакшылык күтүп кылбаңыз. Бирөөгө жакшылык кылсаңыз, ушул жакшылык кайтарат деп үмүт менен кылбаңыз. Алладан үмүт кылайын. Жакшылык Алладан кайтат деп. Ошондо жүрөгүбүз ренжибейт. Кылган жакшылыгыбызга милдет кылбайбыз. Ыза жеткирбейбиз. Ин ахсантум ли анфусикум. Эгерде жакшы иш кылсаңар, өзүңөр үчүн кыласыңар. Бул жакшы иштин пайдасы Аллага жетпейт. Аллага кереги дагы жок. Ибадатыбызга муктаж дагы эмес. Орозо тутканыбызга, намаз окуганыбызга, оңолгонубузга, ынтымагыбызга Алла вообще муктаж эмес. Алланы мактаганга Алла муктаж эмес. Алланы зикир кылганга Алла муктаж эмес. Алланы Кур'ан окуганга Алла муктаж эмес бизге. Биздин ибадатыбызга Алланын эч кандай кажети жок. Кереги дагы жок Алла Таалага биздин ибадатыбыздын. Ибадатыбыздын пайдасы өзүбүз үчүн. Оңолсок өзүбүз үчүн, жакшылык кылсак өзүбүз үчүн. Өзүбүз үчүн тууган. Жер бетиндеги адамдардын бардыгы аулия болуп кетсин, Аллага кыпындай пайдасы тийбейт. Жер бетиндеги бардык 7 миллиард инсан шайтан болуп кетсин, Аллага кыпындай дагы зыян жетпейт. Лаха ма касабат ва алейха мактасабат. Ар бир жан жакшы иш кылса пайдасы өзү үчүн. Ар бир жан жаман иш кылса зыяны дагы өзү үчүн. Өзүбүздүн кабырыбыз үчүн кылат экенбиз. Жакшы сүйлөсөк дагы, жакшы амал кылсак, жакшы иш кылсак өзүбүздүн ахиретибиз үчүн, өзүбүздүн кабырыбыз үчүн. Сиздин жакшы иш кылганыңыз, жакшы кылганыңыз өзүңүз үчүн тууган. Сиздин кабырыңыз өзүнчө болот, атаңыздык өзүнчө, апаңыздык өзүнчө, аялыңыз өзүнчө. Балаңыздыкы өзүнчө, балаңыз өзүнчө жооп берет. Балаңыздын таразасы өзүнчө, сиздин таразаңыз өзүнчө, апаңыздын таразасы өзүнчө, атаңыздын таразасы өзүнчө. Ар бир адамдын таразасы өзүнчө кыямат күнү. Ар бир сөздү таразага тартылат, ар бир амал таразага тартылат. Кимдин таразасы сооп жагы оор болсо, түбөлүктү бейишке, күнөөсү көп болсо дозок мархамат. Ва над'ул мавазинал қиста ли яумил қияма. Алла Кур'анда айтат, биз адилеттүү таразаларды орнотуп коебуз кыямат күнү. Кыямат бар, бейиш бар, дозок бар, кайра тирилүү бар, Алланын алдында эсеп китеп бар, пил-сирот бар, дозоктун ичинде азаптар бар, бейиштин ичинде рахаттар бар, Алланын көрүүсү бар, Алла Тааланын ру'ят, Алла Тааланын зияраты бар. Дозоктун азабы дагы бар. Агай мусулман бир тууган, бул дүйнө ушу менен бүтүп калбайт. Даярдануу дүйнө бул. Каяка? Ахиретке. Түбөлүктүү дүйнөгө даярдануу. Абдулла ибн Умар радиаллаху анхума айтат, мен Мединада жүргөнүмдө ансарлар менен жүрүп, 10 ансар менен мединалык сахабалар менен пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын кызматына барып калдык дейт. Барып калып, учурашып, зиярат кылып, бир ансарлык суроо берди пайгамбарыбызга. Эмне деп?
Я Расулаллах, ман акиясун нас, ва ман ахзамун нас. Адамдардың ең ақылдысы кім? Ең естүүсі кім? Ең ақылдысы кім адамдардың? Ең ақылдысы кім? Пайғамбар сөйлеп жооп берди. Актарухум зикра лил маут, ва актарухум истидадан лил маут. Алардың кимиси көбүрөөк өлүмдү эстесе, кимиси көбүрөөк өлүмгө даярдык көрсө, мына ошолор улайкал акияс, ошолор акылдуулар деди. Өлүмдү көп эстеп, көп даярдык көргөн ахиретке мына кетип алгандар. Ошондуктан баарыбыз мусафирбыз, ахиретке сапар тартып атабыз, күн сайын өмүрүбүз кыскарып атат. Келиңиздер, ынтымакта жашайлы, тазалыкта жашайлы, жакшылыкта жашайлы, бирибизге жардам берип жашайлы, жакшылыкта жарышайлы. Фастабикул хайрат. Мынаке, силер жарыша турган нерсе жакшылыкта жарышкыла. Ва таавану алал бирри ва тaqва. Бири-бириңерге жардам бергиле. Эмнеде? Жакшы иштерде жардам бергиле. Күнөөдөн сактанууда жардам бергиле. Вала таавану алал исми вал удван. Силер душмандыкта, күнөөлөрдө бири-бириңерге жардам бербегиле. Келиңиздер, баарыбыз жакшылыктардын ачкычы болойлу, жамандыктардын жапкычы болойлу. Пайгамбарыбыздын кушкабары бар. Туба! Жакшылык болсун. Даңк болсун кимге? Жакшылыктын ачкычы, жамандыктын жапкычы болгонго. Вайл, шору курусун, бактысыз болсун. Дозоктун бир өрөнү бар, вайл деген. Ошол болсун дейт. Кимге? Жамандыктын ачкычы, жакшылыктын жапкычы болгонго дейт. Ошон үчүн туугандар, келиңиздер, баарыбыз ибадатты дагы, мамилени дагы, адеп ахлакты дагы, жашоо тиричилигибизди дагы оңдойлу, элибиздин баарын жакшылыкка чакырайлы, жамандыктан кайтарайлы, ынтымакта жашайлы. Алла Таала баарыбызды кабыл кылсын, баарыңыздардан ыраазы болсун. Бир аз суроолор бар, суроолорго иншалла жооп бергенге аракет кылайын. Араңыздарда да суроолор болсо берсеңиздер, иншалла жооп бергенге аракет кылабыз. Ал эми иншалла тураардан мурда баарыбыз тооба кылып турайлы, баарыбыз жакшы ниет менен турайлы. Ушу жумага келдик, жуманын пайдасы ушул болсун. Тооба кылып кетейли, жуманын пайдасы ушул болсун. Жумадан алган таалим, тарбиябызды өзүбүздөн үй бүлөбүзгө жеткирейли, туугандарга жеткирейли. Жана жумадан алган таалим, тарбияны өзүбүз да ошого аракет кылып, өзүбүз да ошого бекемделгенге аракет кылайлы туугандар. Ниет кылайлы, жакшылыкка дайыма ниет кылыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтпады: "Ихрис ала ма янфау". Ай, сага кайсы нерсе пайда берсе, ошого сен ачкөз болгон, ошого сен динден өткөн пайдалуу нерсе жок. Ошон үчүн иншалла биз буга аракет кылайлы. Алла Таала баарыбызга тоофик берсин, ортобузга ынтымак берсин, туура түшүнүк берсин. Келиңиздер, ибадат кылып, ибадатка чакырайлы. Элдин бардыгын ибадатка чакырайлы, аракет кылайлы. Алланын жолуна чыкканга алхамдулилля аз болсо да убактыбызды берейли. Пайгамбарыбыздын гамына, пикирине жакшылыктар таркасын, жакшылыктар жайылсын, жамандыктар кетсин, жаман адаттан узак болойлу. Жаман адаттарыбыз бар, текеберленген, менменсиген, кыйын болгон. Булардын бардыгын кетирейли. Алланын жолуна чыгып кызмат кылайлы. Алланын жолуна чыгып бир туугандыгыбызды бекемдейли. Уруулардын ортосунда, улуттардын ортосунда бир туугандыгыбызды бекемдейли. Жаллабаттан баргыла таласка, жаллабаттан баргыла көлгө, жаллабаттан баргыла баткенге. Ай, биз бир тууган мусулманбыз. Биз оңолушубуз керек. Биз түздөлүшүбүз керек. Биздин ынтымагыбыз керек. Биз ибадатты, биз алдабашыбыз керек. Мусулман алдабайт, мусулман алданбайт, мусулман жалган сүйлөбөйт, мусулман ынтымак деп. Кел өзүбүздүн динибизди үйрөнөйлү. Ого чейин туугандар эртерээк динибизди үйрөнөйлү. Алла Таалам баарыбызды кабыл кылсын.